Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. 1 марттан тарта Россиядагы авиакомпаниялар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Ага ылайык авиакаттамдар 12 жашка чейинки балага жана аны коштоп жүргөн адамга учакта жанаша орунду акысыз берүүгө милдеттүү болот. Мындан тышкары Транспорт министрлигинин буйругуна ылайык эрежелерде биринчи жолу жүргүнчүгө учуунун шарттары, билетти өзгөртүү тартиби жана акчаны кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү, анын ичинде ооруп калган учурда тууралуу алдын ала маалымат берүү милдети так көрсөтүлөт. Жаңы жоболорго ылайык, эгер рейс 30 мүнөттөн ашык кечиксе, жүргүнчү акчасын кайра алууга укуктуу. Ошондой эле авиакомпаниялардын жүргүнчүлөрдү суу, тамак аш менен камсыз кылуу жана зарыл учурда мейманканага жайгаштыруу боюнча милдеттери кеңири жазылып бекитилет. Булак ураруу. Диви маалыматына ылайык, 2025-жылы Россияга 100 миңден ашуун индиялык эмгек мигранты кирген. Чек ара статистикасы биринчи 3 кварталда эле 130 миңге жакын индиялык жаран катталганын көрсөтөт. Жыл аягында өлкөдө 80 миңге чейин индиялык иштеп жүргөн. Россия менен Индия 2026-жылга дагы 71.800 индиялык жаранга квота берүү боюнча келишим түзгөн. Эксперттер Москва Индияда жумушчуларды максаттуу түрдө жалдап жатканын айтышат. Индиялыктарга Россияда айына 475-950 евро, айрымдарга 100 миң рубльга чейин маяна сунушталууда. Аларга турак жай, тамак аш жана орус тили курстары берилери айтылат. Санкт-Петербургда индиялык жумушчулардын бүтүндөй бригадалары пайда болгон. Эксперттердин божомолу боюнча эмгек акы рупий менен төлөнүшү мүмкүн. Бул Индия Россиядан алган мунай үчүн төлөп, бирок товар сатып албай калган акчалар. Башкача айтканда, мунай кирешеси эмгек күчүнө алмаштырылууда. Президент Путин КРФтин административдик укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизген мыйзамга кол койду. Мыйзам 563 экинчи берене менен толукталды. Эми мамлекеттик кызматты өз убагында же сапатсыз көрсөткөн кызмат адамы 3 миңден 30 миң рубльга чейин айып пул төлөйт. Айрым учурларда кызматкерди 6 айга чейин кызматынан четтетүү мүмкүн. Айып пулдун көлөмү кызмат ордуна жана жасалган мыйзам бузууга жараша аныкталат. Жаңы чаралар: миграциялык кызматтардын сапаты үчүн жеке жоопкерчилик, Россияда миграция тармагындагы мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн сапаты жана мөөнөтү үчүн кызмат адамдарынын жоопкерчилигин күчөткөн өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Жеке жоопкерчилик миграциялык кызматтарды көрсөтүүгө катышкан кызматкерлер, анын ичинде ММС жана Ички иштер министрлигине караштуу түзүмдөр, регламенттерди бузуу, мөөнөттөрдү создуктуруу жана документтерди негизсиз кабыл албай коюу үчүн жеке административдик жоопкерчилик тартышат. Мыйзам бузуу үчүн айып пулдар мамлекеттик кызматтарда талапка ылайык көрсөтпөгөн үчүн 3 миң рубльдан 30 миң рубльга чейин айып пул салынат. Бул айып пул мекемеге эмес, конкреттүү кызматкерге жүктөлөт. Бул эмне үчүн жасалды? Өзгөртүүлөрдүн максаты коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу, процедуралардын ачыктыгын жогорулатуу, документтерди тариздөөдө жарандардын укуктарын коргоо. Рамзан Кадыров жол кырсыгына кабылды делген уулунун видеосун жарыялады. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров уулу адамдын кырсыкка кабылгандыгы тууралуу кабарлоодан кийин анын видеосун жарыялады. Анда ал күч түзүмдөрүнүн командирлери менен жыйын өткөргөнүн көрүүгө болот. Кавказ Рейли сайты видео 15 январда адам Кадыровдун кырсыгынан бир күн мурун тартылганын, ал жолугушуудан тартылган кадрларды Чеченстандын лидеринин өнөктөштөрү ошол эле күнү жарыялашканын жазды. 16 январда Чеченстандын лидеринин уулу жол кырсыгына кабылганы кабарланган. 18 жаштагы адам Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ан-148-100М учагы менен Чеченстандан Москвага жеткирилгени да айтылган. Чечен бийлиги бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Шаарындагы мекенештер сиздерге Барс Мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекология, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор,
невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин Дарек, метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш, Дарек, Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү, Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин Дарек, Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238, байланыш номерлер +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Курулуш министрлиги Аламстрой курулуш компаниясына 3 миллион сом айып салып, лицензиясын токтотуп туруу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Министр Нурдан Орунтаевдин катышуусу менен Анкара көчөсүндөгү турак жай комплекси текшерилди. Анын жүрүшүндө 10дон ашуун блокто көп сандаган курулуш мыйзамдарынын бузулгандыгы аныкталды. Тактап айтканда, үлүшчүлөргө айрым блоктор мыйзамсыз берилген. Курулуш иштери убактылуу токтотулуп, комиссия компаниянын лицензиясын токтотуу маселесин карап жатат. Мындан министр курулуштун сапатын текшерүүнү тапшырды. Булак Спутник Эжи. Давай, вот так делай. Ого, формочка. Конечно, сейчас сделаем. Это, блин, тяжелый ремендер болса, сейчас шумок ты, о чем говоришь? А, бля. Koy ver paketini. Эме, скорыйга чалып койгула. Азыр келип алып кетсин. Ох, сукин аваля, ой. Башына авалягыла темирге. Çalıp koydunlar mı? Evet, Ece geçsiniz. Хорошо. Хорошо. Hadi düşük ettiniz. Hiç olmaz bile. Ya. Ece позвонили, да? Все. Хорошо. Мейли.